жаңыдан чыгып келе жаткан жеке ишкерлерди колдоо максатында дагы долбоорлор барбы? Менин жакшы өзүмдүн мындай жеке тарап катары жакшы бир идеям бар болуп, жаштарга пайдалуу долбоорум бар болсо, ошол долбоорду жазып барып 200 000 сомго чейин кайтарымсыз баягы жардам алса болот. Биз дагы ушинтип анда салымыбызды курсак болот экен да. Кенеде бир нерсе болсо дагы ошонун баардыгы көп түкүрсө болот дегендей чогулуп отуруп сонун бир ишти жаратсак болот экен. Анан ошол мүмкүнчүлүктөр көп бар, бирок жаштарга маалымат көп жетпей калат да. Ошо келсе Гарвардтан, Оксфордтон дагы бир күчтүү эксперттер менеджмент багытында чакырып келип, аларды окутсак деген оюбуз бар да. 21-жылында мына биздин муун арасында кийин күчтүү жумуштарга кирем десе, ушул нерселер керек болот. Ишеним бергендер көп. Анан ошон үчүн баягы моторчик болуп иштеп атабыз мүмкүн деп эле. Саламатсыздарбы биздин YouTube көрүүчүлөр жана угармандар. Бүгүн биздин чыгарылышыбыз өтө өзгөчө болмокчу. Анткени конокто бүгүн бизде Кыргызстан жаштар кыймылынын төрагасы жана ошондой эле Салымбеков бизнес мектебинин директору, Кыргызстан жаштар саясатынын отличниги Жакшылык Бекназаров. Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздердин подкастта көрүшүп атканыңызга абдан кубанычтабыз. Чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатсызбы дагы бир жолу. Анда эмесе ушул биз сиз менен бүгүн жаштар кыймылы тууралуу долбоорлор, форумдар, soft skills темасы алкагында сонун маек курууну пландап жатабыз. Ал эми башталганда эле дароо сиздин балалык чагыңыздан баштайлы. Өзүңүз жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Менин атым Бекназаров Жакшылык. Өзүмдүн кечи мекеним ушу Ысык Көл областынын Тоң районунун Бөкөнбаев айылы болуп эсептелет. Ал жерде ошол ата тегибиз ошол жерде төрөлүп, ошол жерде чоңоюшкан. Биз өзүбүз Бишкек шаарында төрөлүп өсүп калдык. Бишкек шаарында номер 87 орто мектепте окудук. Бул Дордой базары жана келечек конуштарынын ортосунда эле ушундай элге аралашып, коомго аралашып жүрүп чоңоюп калдык. Анан кийин ушул Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясында окуп, ошол жерде аяктап, анан ошондон бери азыр жаштар саясаты багытында иш жүргүзүп келатабыз. Анан кошумча баягы Салымбековдун бизнес мектеби окуу борбору бар. Ошол жерди жетектеп, андан сырткары Салбурун федерациясына дагы баягы улуттук маданият үйүнү төрөлдөп, ал жерде дагы вице-президент катары өзүбүздүн эмгегибизди арнап келатабыз. Абдан сонун. Ал эми сиздин ошол 7-классыңызда мектебиңиздин бул президенти, андан кийин 9-классыңызда Бишкек шаарындагы бүтүндөй мектептердин президентинин жетекчиси болгонуңуз боюнча дагы маалыматыбыз бар да. Анан ал эми жаштар кыймылы долбоорун түзүүдө кандай бул ушул идея негизи эле качан пайда болгон, эмне түрткү болду жана кантип ишке ашып калды кененирээк айтып берсеңиз аябай кандай кызыктуу болуп жатат. Чоң рахмат. Сиз жана баса беле өткөндөй ушул 7-класстан тарта эле биз жаштар саясатына көп аралашып калдык. Жаштарга мындай кайдыгер карабай, бир нерсе өзгөртсөк деген нерсе бар болчу да. Мектепте окуп жүргөн кезде эле мектебибизде бир окуучуларга бир пайдалуу бир аянтчалар түзүлсө, биз өзүбүздү бир өйүмтүрүп кете алгандай бир мүмкүнчүлүктөр болсо деп ар дайым тилек кылат элек да. Себеби жаңы конуш да. Бул келечек конушу. Мектеп дагы жаңы болчу, анан көптөй эле Бишкек шаарындагы жаштардай көп мүмкүнчүлүк жок болчу. Футбол ойноо аянтчасы жок болчу, бул чаң жерлер болчу. Жада калса мектепте кружоктор деле аз болчу. Кээ бир мектептерде баягы бассейндери бар боло турган болсо, бизде эч нерсеси жок болчу да. Анан биз аябай эле ошолордон кем калбасак экен, анда өзүбүз бир мүмкүнчүлүк жараталы деп жүрүп, ошол 7-класста мектеп президенти болгонбуз. Анан 9-класска келгенде Бишкек шаарында 95 мектеп болсо, 95 мектептин президенттеринен турган шаардык комитет бар болчу. Ошол жердин төрагасы болуп шайланып калганбыз. Анан ошондо биз негизги идеяны көтөрүп чыкканбыз. Баягы жаңы конуштагы мектептер менен Бишкек шаарынын ортосунда мектептердин чоң айырмасы бар. Ортосунда мындай көрүнбөгөндөй бир неме стена бар деп, дубал бар дечүбүз да. Келе ошол дубалды алабыз деп. Анан ошол идея менен чыгып, ошол Бишкек шаарындагы гимназиянын окуучуларын конуштарга алып барып, конуштагы окуучулар гимназияларга алып келип, ушундай тажрыйба алмашуу иш-чараларды жүргүзгөнбүз да. Анан ушинтип эле идеядан идея чыгып отуруп эле кийин биз ушул Кыргызстан жаштар конгрессинин төрагасы болуп калдык. Ошол жаштардын баары биригип, бир жаштарга реалдуу бир чоң бир мүмкүнчүлүктөр жаралса деген ойлор чыга баштады да. Себеби биз чет өлкөгө чыккан сайын ал өлкөдө жаштарга кандай бир шарт түзүлгөнүн, мүмкүнчүлүктөрү бар экенин, стартап долбоорлорго колдоосу бар экенин, проект жазып келсе мамлекеттик колдоо берерин көрүп, аябай ичибиз күйүп, суктанып алып келчүбүз да. Андай шарттар 2018, 2019, 2020-жылдары такыр эле жок болчу негизинен. Анан кийин ошол конгресс түзүлүп, анан кийин ошол 2020-жылы окуядан кийин баягы президент Садыр Нуркожоевич келгенден кийин ушу жаштар саясатында көптөгөн өзгөрүүлөр жүрүп, мыйзамдар кабыл алына баштаган, жаштарга багытталган. Ошол мыйзамдарда жаштарды бириктирген аянтча түзүү же кыймыл түзүү деген баягы мыйзамдык статья кирип калыптыр да. Анда 2023-жылы президент катышкан кыялында Кыргызстанда ошол мыйзамды ишке ашырууга жаштар кыймылын түзүш керекпиз, бизге бул муктаждык бар деп идеяны көтөрүп чыгып, анан кыймылды сунуштадык. Президент макулдугун берип, колдоп калып, 2024
жылы өкмөттүн токтому чыгып 2024 ушул июнь айларында Кыргызстан жаштар кыймылы алгачкы ирет түзүлүп бүгүнкү күнү ушул иштеп атканына 1,5 жылга чукулдап калды. Негизги эле айырмачылыгы ушул башка уюмдардан айырмаланып бул мамлекеттин токтому менен негизделип жана мыйзам менен баягы тиркелген кыймыл болуп калды да. Буга чейин башка уюмдарды чет өлкөдөн каржыланып же ар кандай гранттар менен каржыланып келсе, бул кыймыл мамлекеттин өзүнүн бюджетинен, өзүнүн мамлекеттин кызыкчылыгын коргогон, баягы элдин кызыкчылыгын коргогон уюм болуп калды десек жаңылышпайбыз да. Ошон үчүн биз баардык аймактарда, баардык багыттарда жаштардын баягы көйгөйүн көтөрүп чыгып, ошонун чечүү жолун сунуштап, анан жаштарга бир шарт түзүү аянтчасы болуп эсептелет да. Абдан сонун. Азыркы учурда ошол жаштар кыймылы менен иш алып барган студенттердин же болбосо жаштардын саны 50 миңден ашты да. Анан сиз айткандай эле ушул 1,5 жыл болсо дагы өтө көптөгөн көзгө көрүнүктүү сонун иш чаралар болуп өттү, форумдар, долбоорлор алардын арасында. Булардын баардыгы кандай темага багытталган? Бул иш чаранын баардыгы тең ошол жаштарга багытталды. Биз ар бир долбоорду уюштурганда баягы радио алышып уюштурганда жаман көрөбүз да. Биз айтабыз, бул биздин бир долбоор, аркасынан бир көйгөйдү чечиш керек же бир көйгөйдү көтөрүп чыгыш керек деп. Мисалы үчүн ошо ачылганда эле эң эле биринчи көйгөйүбүз катыштанда шайла деген компания болду. Жаштардын шайлоолордогу орду канчалык деңгээлде, эмне үчүн жаштарга мындай квоталар аз же болбосо жаштар эмне үчүн шайлоого барбай атат деп. Анан анализдесек, Кыргызстанда 4 миң шайлоочу болсо, анын 1 миллион 700 миңи жаштар экен да, 42%. Анан айттык, ушунча 1 миллион 700 миң жаш туруп, эмне үчүн жаш депутаттар жок десек, көрсө шайлоодо жаштардын барып катышканы бир 100 миң, 150 миң эле экен да. Калганы кайдыгер болуп катышпайт же болбосо шарт жок болчу да. Анан биз эки маселени көтөрүп чыктык. Кайдыгер болуп аткандарга компания уюштуруп, катыштанда шайла деп шайлоонун маанилүүлүгүн түшүндүрө баштадык. Экинчиси, шарт жок болсо шартты талап кыла баштадык. Мисалы үчүн, Бишкек шаарына келип окуп аткан студенттердин көбүнчөсүнүн каттоосу айыл жергесинде да. Шайлоо күнү ал айыл жергесине барып отурбайт, өзүнүн айылына барып шайлап келе албайт да, мүмкүнчүлүгү жок. Убактысы кетет, экинчиси акчасы деле жок жол киреси менен барып келгенге. Анан биз айттык, Кыргызстанда жаштарга эркин эркин шайлоо системасы кириш керек. Жалпы эле кыргыз жарандарына биометрикалык данные бар болсо, демек ал каалаган точкада барып, өзүнө жаккан, өзүнүн округуна тиешелүү талапкерге добуш бере берсин да. Эгерде силер бюллетенди өзүңөр чыгарып атсаңар деп, ошол идеяны көтөрүп чыгып, ошонун натыйжасында мына акыркы шайлоо дагы ошондой форматта өттү да. Каалаган точкада каалаган адам өзүнүн округундагы адамга добуш бере алат болчу. Ошонун натыйжасында биз ойдойбуз, 10го жакын бүгүнкү күндө жогорку кеңеште жаш депутаттар бар да, 35 жашка чейин. Анан балким ошого деле биздин салымыбыз болгон болуш керек. Анан көбүнчө биздин ошол көйгөйлөрүбүз, ушул жаштар көйгөйлөрүн чечүүгө багытталат да, долбоорлорубуз. Мына көчү гана 27 февралда жогорку кеңеште, ошол жогорку кеңештин төрагасына караштуу жаштар кеңешин түздүк. Ушул жаштар кеңешке 20га жакын депутат мүчө болуп кирип, андан сырткары 40ка жакын ар бир райондон бирден жаш депутат тандалып келет, аймактык депутат. Анан 60ка жакын ар кайсы багытта иштеп жүргөн активисттер кошулуп, 120 адам бир кеңеш мени түзүп, ошол квартал сайын жаштарга байланышкан көйгөйлөрдү көтөрүп чыгып турат да. Анан ошол уккан көйгөйлөрдү толук кандуу долбоор катары иштеп чыгып, жана мүчө болгон 20 депутат жогорку трибунада көтөрүп чечүүгө мүмкүнчүлүгү бар да. Бул реалдуу бир чоң мүмкүнчүлүк болуп калды жаштар үчүн. Себеби айыл жергелеринде жок жаштар борборлор, жаштарга түзүлүп аткан мүмкүнчүлүктөр, жаштар жөнүндө азыраак мыйзам кабыл алынса, ошол ар бир мыйзамда эми биз комментарий берип, жаштарды кошкула деген сыяктуу нерселерди баягы айта алабыз да. Ооба. Анан айтып калдыңыз, жаштар кеңеши түзүлдү деп. Ошонун менен катары эле жаштар диалогу 2026 болуп өттү да. Ал жакта негизги кандай көйгөйлөр, маселелер козголду, кандай сунуштар айтылды? Негизи жаштар диалогу ошол мындайча айтканда жаштар кеңешинин презентациясында үчүн уюштурулган десек болот да. Бирок ошого карабастан биз көптөгөн спикерлерди чакырдык. Мисалы үчүн билим берүү тармагынан Амангелди Жумадилов агайды Салымбеков университетин ачып, ушул билим берүү тармагында абдан бир күчтүү инсан, эксперт десек болот. Ал адам келип, ошол Кыргызстанда билим берүү эмне жагынан аксап атат, кайсыл жерин күчтөнтүш керекпиз, жаштарды тарбиялоодо билим берүүнү эмне сомдоп кетиш керекпиз, өзүнүн даяр модельдери менен бөлүштү да. Экология багытында мурда Жашыл Дем деп 15 миң көчөт отургузган биздин жаш мекендешибиз да келип, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, жана быйылкы жылы дагы ал 30 миңге жакын көчөт отургузарын айтып, анан баарыбыз чакырып өттү, экологияны коргоого чакырды да. Анан ушул сыяктуу эле көптөгөн региондордон бери спикерлерибиз келип, өздөрүнүн тармактары боюнча сүйлөп беришти. Баягы эмне аларда көйгөй болуп атат, эмне плюс болуп атат жана кандай мүмкүнчүлүктөр көрүп атышат. Анан бул аябай чоң бизге мындай багыттаганга, анан көптөгөн депутаттар да бул көйгөйлөрдү жазып алышты. Анан эртеңки күнү сөзсүз түрдө биз бул маселеңерди чечкенге жардам беребиз дешти да. Анан кеңеш менен эгерде ошол бир жаш адамдын идеясын колдолуп, ошонун көйгөйү чечилип калса, демек ошол жеңиш
ошол кеңештин жеңиши десек болот да. Ал эми андан тышкары дагы ушул акыркы учурларда туура кесип, Мгм. келечек кепилдиги деген кесиптик компас аттуу Мгм. долбооруңуздар жүрүп жатат да. Ал жакта мисалы спикерлерди чакырып, ар кандай бир гана Мгм. Бишкек шаарында өтпөсүн, айылма аймактарга барып, Мгм. областтарга барып кыдырып жүрөсүздөр да. Мгм. Анан бул боюнча дагы кененирээк айтып берсеңиздер, буга кимдер катыша алат жана Мгм. кандай пайда ала алышат? Бул кесиптик компас долбоору дагы биз айтпадыкпы жана ар бир долбоорду чыгарганда бир көйгөйгө бар такалат депчи. Анан эң бир статистика бар экен. Мисалы үчүн жылына ЖРТны бир 60 000 адам окуучу тапшырса, бир 15 000ге жакын же 10 000ге жакын окуучу өтпөй калат экен жогорку окуу жайга. Андан сырткары бир проценттик деңгээлде алганда балким 30% окуучу өтпөй калышы мүмкүн экен. Андан кийин дагы калган баягы 70% окуучу 11 классты бүтүп туруп эле жогорку окуу жайга тапшыра бербейт экен. Анын бир 60%га жакын тапшырат экен. Анан эң кызык жери университетте биринчи курсунда бир факультетте 40 студент боло турган болсо, бир группада 40 студент боло турган болсо, 4 курсту бүткөндө ал группада атата бир 15 же 20 эле адам калганын көрөбүз да. Бул өз учурунда демек кесиптин туура эмес тандалгандыгынын белгиси да. Анан акыркы жылдары мындай илим, техника аябай өнүгүп атпайбы? Ошого жараша жаңы кесиптер пайда болуп, кээ бир кесиптер өзүнүн актуалдуулугун жогото баштады да. Бирок ошол тууралуу массалык түрдө биздин окуучуларга маалымат берип, бул кесиптин келечеги бар, сенин мындай жөндөмүң бар, буяка тапшырсаң болот деп баягы көзүн ачып жардам бере турган баягы мектептин программасы деле же болбосо ушундай бир проекттер жок болчу да. Ошон үчүн биз кичинекей проект катары жазып чыкканбыз, ушу кесиптик компас деп. Жаштарга кесипке багыттоого жардам берели, туура кесип, келечек кепилдиги деген чакырыктар менен. Муну 2 жыл мурун да ишке ашырганбыз, аябай эле жакшы кабыл алган. Анан быйыл дагы ошол айыл аймактарды кыдырып өтө баштадык. Буга көбүнчө улуу муундагы инсандар менен биргеликте өзүнөн бир 5-6 жаш чоң агалар деле келип өтөт да. Мисалы үчүн бир 3-курс студенти, 4-курс студенти деле 11 класстын окуучусуна барып кесипке багыттай алат. Себеби дегенде ал өзү деле окуучу болгондо кандай ката кетирди, ЖРТга даярдандыбы, даярданган жокпу, окууда өткөндө кандай кыйынчылык болду, өзүнүн тажрыйбалары менен реалдуу жолугушуп кетет да. Себеби дегенде 40 жаштагы агай барып баягы 18 жаштагы, 16 жаштагы балага айтса, бул 40 жашта да эмне билмегиле деп балким маалымат ортосундагы аралык дагы мындай жаш мындай жаштык узактык дагы мындай бири-биринин Дубал болуп сөзүн коет түшүндүрө да. албай калат да, дубал болуп калат, анан бири-бирин түшүнө албай калышат. Андан көрө бир өзүнөн 5 жаш байкеси келип эле, мен мондай ката кетирип койтурмун, мондай кыл, тигиндей кыл деп реалдуулукту көрсөтүп берсе, ага көбүрөөк пайдалуу болот да. Ошентип биз ар бир райондо айылдарды кыдыра баштадык. Мгм. Жети областтын баарын кыдырып келдик. Эми азыркы этапта кийинки этап быйылкы жылга ошол райондор жана айылдар калды да. Абдан сонун. Мгм. Ал эми айтып калбадыңызбы, азыркы Мгм. учурда балким кээ бирөө ошол кесипти туура эмес тандап алып дагы Мгм. жумушу жок калып жатышат, же болбосо мигрант болуп башка жактарга кетип Мгм. атат депчи. Анан ошондой нерселерди жоюу максатында дагы бул жаш стартаптарды же болбосо Мгм. жаңыдан чыгып келе жаткан жеке ишкерлерди колдоо максатында дагы долбоорлор барбы? Биз быйыл өзүбүздүн планыбызда Мурас деген жаш ишкерлердин клубун түзсөк деген долбоорду кабыл алдык. Мында ошол стартап багытында, жаш ишкерчилик багытында иш кылам деген жаштардын баардыгы тең. Анан реалдуу түрдө иш кылып жүргөн, инвестор болууга даяр болгон ишкерлердин баардыгын бир аянтчага чогултканга аракет кылабыз да. Ушул Мурас клубунун алкагында биз жаштарды окутуп, анан жакшы проект жазуулар боюнча стартап долбоорду жазса, ошол эле биздин клубдагы инвесторлор бири-бирине баягы каржылык жардам көрсөтүп, баягы инвестиция салса болот да. Анан биз быйыл ошо ишкерлерди Мурас клубуна бириктирсек дейбиз. Бирок университеттерде биз эле эмес, биздин өнөктөштөрүбүз дагы бар. Бул Enactus Мм. уюму. Enactus уюму дагы ошо жаштарга стартап долбоорлорун жүргүзүүгө, проект жазганды толук кандуу үйрөтөт. Анан биз өзүбүздүн багыттарыбыздын катарында албетте бул жаштар кеңеши менен, жаштар кыймылы менен иш аракеттерди жүргүзөбүз. Биздин ойлорубуз бар ошол мамлекеттик каржылоолордо ошо жаштардын идеяларына, стартаптарына баягы пайызсыз кредиттерди берсе деп идеябыз бар да. Себеби буга чейин ошол элдерге, жалпы эле элдерге, бизнес кылам дегендерге 1 миллиондон 3 миллион сомго чейин пайызсыз кредит берилчү да. Анан бирок ал жерде залог коюш керек, башка нерсе коюш керек деген ыкмалар Мм. бар болчу. Анан быйылкы жылы кандай программа, мамлекеттик программа барбы жокпу билбейм, бирок ошонун аналогунда биз көтөрүп чыксак деген, маселени көтөрүп чыксак деген оюбуз бар. Мисалы үчүн ошол бир 100 проект же 1000 проектти миллион сомго чейин каржылап бергиле, пайызсыз, бирок 3 жыл аралыгында бөлүп жаштар төлөй берсе болот. Ошо стартап долбоорлорун салыш керек деген сыяктуу идеялар менен чыгабыз да. Ишке ашып кетсе абдан жакшы болот. Ал эми мындай деп дагы угуп калгам, эгерде ошол идеялар Мгм. аябагандай жакшы болуп, чындап эле сонун бир Мгм. нерселерди жазып келе турган болсо, анда аларга мисалы 500 000ден 1 миллионго Мгм. чейин кайтарымсыз дагы ошо башталгыч акчасын бөлүп беребиз деген ушул туурабы, чынбы? Бул ушул Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинде мамлекеттик социалдык заказ деген бар. Мынакей 3-мартта акыркы бүгүн 2-мартта акыркы заявкаларды кабыл алып бүтүштү. Ал жерде
баягы бизнес багыты бир эле багыт да, бирок ал жерде 10го жакын багыт бар. Ушундай студия ачам десе, жаштарга пайдалуу долбоорлорду, социалдык долбоорлорду кылам десе, анда ошол сиз айткандай 500 миңден миллион сомго чейин каржы алса болот. Эгерде анын юридикалык каттоосу бар болсо, баягы расмий түрдө коомдук фонд катары же болбосо коомдук бирикме катары каттоодон өткөн болсо, 1 жылдан ашык катталып туруктуу иштеп аткан болсо, аларга 500 миңден миллион сомго чейин берет долбоорлору үчүн. Андан сырткары мынакей эми жакында жарыяланат ошо Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинде уюму жок деле, мисалы үчүн менин жакшы өзүмдүн мындай жеке тарап катары жакшы бир идеям бар болуп, жаштарга пайдалуу долбоорум бар болсо, ошол долбоорду жазып барып 200 миң сомго чейин кайтарымсыз баягы жардам алса болот да, ошого өзүңүзгө жаккан долбооруңузду ишке ашырсаңыз болот. Бул Абдан сонун. абдан сонун мүмкүнчүлүк болуп атат, чынында эле акыркы 2-3 жылдан бери. Буга чейин мындай мүмкүнчүлүктөр чынында жок болчу да. Биз долбоорлорду жазып барганда министрликтерге барсак биздин акчабыз жок деп эле чын эле биздин оюбузда ушул нерсе калып калган. Биз көп долбоор жазып барганда акчабыз жок дей берчү да. Анан биз бизнесмендерге эле кайрылып калчубуз негизинен. Анан азыр акыркы 3 жылдан бери кадимкидей жакшы болду. Эч кимге жалдырабайсың. Долбооруң жакшы болуп калса, мамлекет өзү колдоп берип ишке ашырса болот да. Мындайча айтканда ашыктандырат деп дагы айтып Ооба. койсок болот да. Ал эми мурда жазып барган менен балким баары бир деле болбойт деген ой Ооба. менен жүрүп, сонун идеялардын баардыгы мынтип көмүлүп кеткен дагы учурлар болгон, албетте сөзсүз түрдө. Мгм. Анан дагы бир мындай суроо жаралат. Эгерде ушул биздин подкастыбызды көрүп жаткан жаштар болсо, Мгм. дал азыр угуп туруп, мен ушундай идеям бар болчу да деп өтө сонун мүмкүнчүлүк турбайбы деп туруп, анан андан ары эмне кылаарын билбей туруп калыштары мүмкүн да. Алар кайсыл жерге кайрылып, эмне кылыштары керек? Биздин жаштардын баары тең эле Instagram баракчаларында бар. Ошо мен жаштарга айтып кетмекмин, көбүрөөк Instagramды пайдалуу колдонсо. Себеби дегенде биздин ошол эл аралык уюмдар, Кыргызстанда көп жаштарга мүмкүнчүлүк жараткан министрликтер, уюмдар деле өзүнүн Instagram баракчасы бар да. Ошол жерде көптөгөн мүмкүнчүлүктөрүн чыгарышат. Мисалы үчүн, ушундай жакшынакай идеясы, долбоору бар болсо, биздин Instagramда жаштар.gov деп эле, жаштар анан .gov деп жазса эле, ошо Маданият министрлигинин баракчасы чыгат. Ошол жерде чет өлкөгө окууга, ар кандай форумдарга, мамлекетте болуп аткан иш-чаралар тууралуу алдын ала жарыя чыгып, жаштарды чакыртып турушат да. Көп мүмкүнчүлүк бар. Ага катталса болот. Анан жаштар кыймылы деп Instagram баракча жаза турган болсо, биздин кыймылдын баракчасы чыгат. Биз дагы ал жерде чет өлкөлүк программаларыбызга, өзүбүздүн долбоорлорубузга ыктыярчылар керек болгондо, командабызга мүчө керек болгондо же коомдук долбоорлорубуз башталганда баардык жарыяны ошол жерге жарыялайбыз да. Анан ошондон угуп эле жаштардын баары өздөрү келет негизинен. Ошон үчүн эң эле кеминде ушул 2 баракчага, андан сырткары мынакей ProKG деген дагы баракча бар. Ал жерде дагы чет өлкөгө окуу боюнча, лидерлик программалар боюнча көптөгөн долбоорлор чыгат. А Министерство баягы социалдык өнүктүрүү министрлигинде баракчасы бар. Ал жерде дагы жаштар үчүн практика деген сонун долбоор башталды. Мисалы үчүн 4-курстун, 3-курстун студенти өзүнүн кесиби боюнча баягы тажрыйба алмашууга, практикага чыга турган болсо, алар ошол министрлик айына бир 8 миң сом, 7 миң сомго чейин стипендия төлөп бере алат да. Анан ошол Сонун. мүмкүнчүлүктөр көп бар, бирок жаштарга маалымат көп жетпей калат да. Ошон үчүн изденип койсо жакшы болот негизинен. Ооба, бирок кээде көрөсүң да, мисалы өтө сонун, акылдуу, ушундай сонун бир мындай идеялары бар жаштар жүрөт дагы, бирок мындай нерселерди билбегендиктен калып кала беришет да. Анан Ооба. кайсыл жактан эле таап атасыңар, эмне болуп атат деп эч нерсе билбей калабыз да. Мындай учурлар менин дагы башыман өткөн. Демек, ошол бир гана Instagram баракчаларынан дагы карап, өзүбүз изденсек эле сөзсүз түрдө табат экенбиз. Ооба. Биз да кичинекей кезде ушинтип эле издеп калчубуз. YouTubeга жазып, анан Instagramга жазып, Googleга жазып койчубуз. Гранты для молодежи деп эле. Анан ошондо мен Не упусти деген сайтты биринчи жолу таанышып, кичи окуп жүргөн кезимде. Анан ошонун гранттарына кызыгып, аны издеп отуруп, анан жаштардын ошол баракчасына туш болуп калгам. Анан ошондон ары көбүрөөк мындай долбоорлорго катыша баштадык да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө изденип коюш керек кичине. Ооба, мындайча айтканда, ал жактан дагы тааныштар менен таанышып, нетворкинг болуп, Ооба. жакшы мындай жаңы деңгээлге өзүңөн өзүң чыга бересиң. Сөзсүз түрдө ошол нетворкингдин же болбосо soft skills'ын дагы абдан маанилүү жагы бар. Ошол кийинки теманы ушуга багыттап деле кете берсек болчу да Ооба, экен. албетте. Себеби дегенде биз жана кесипке багыттап атканда балдарга дагы, студенттерге да көп айтабыз. Биздин кыймылдын деле эмне артыкчылыгы бар, ошо биз кыймылга мүчө болуп келген жаштарга, волонтерлорго негизинен soft skills'ты көбүрөөк бере алабыз да. Себеби дегенде адам ийгиликтүү болуш үчүн 3 илим болуш керек да анда. Мына бүгүнкү 21-кылымда эң күчтүү кадр болсоң 3 илим болуш керек. Бул hard skills, бул кесиптик билимиң, университетте алып аткан билимдериң. Медик болсоң кантип адамды аралаш керек, юрист болсоң кантип мыйзам чечмелеш керек деген сыяктуу кесипке байланыштуу билимдер. Экинчиси soft skills, бул жашоонун билимдери десек болот да. Бул адамдар менен тил табышуу, сүйлөшө алуу, ой жүгүртө алуу, 5-6 адамды ынандырып, анын башында туруу, ораторлук чеберчилик,
өз оюңду ээн эркин жеткирүү, критикалык ой жүгүртүү деген сыяктуу баягы лидерлик сапаттар десек болот да. Анан бул сапаттарды бирок университеттен дагы мектептен да үйрөтпөйт. Адам буга ыктыярчы болуп жүрүп, же өзүнүн үстүнөн иштеп атып, же ораторлук чеберчилик боюнча бир курстарга барып, анан максат коюу жетүү боюнча өзүнчө курстарга барып үйрөнсө болот. Андан сырткары баягы өзүнүн коомунда болуп аткан иштерге кайдыгер карабай, коомдук уюмдарга катышып, ар кандай форум, конференцияларга катышып атып, өзүнүн үстүнөн иштеп атып, калыптандырып алса болот да. Бул абдан керектүү жөндөм. Себеби адамга кесиби ийгиликтүү болушуна баягы 40% жардам бере турган болсо, себеби кесип боюнча кесибиң мыкты адамы болсоң, сен өзүңдүн кесибиңди мыкты кылып кете бересиң. Ооба. Бирок сен сүйлөгөндү, башкарганды, өз оюңду жеткиргенди билген болсоң, демек сен жетекчи кызматка чейин көтөрүлө аласың да. Ошон үчүн soft skills дагы адамдын ийгилигинде дагы кошумча бир 40% жардам берип коет. Экөө кошулганда 80% болот. Анан бүгүнкү күндө же кийинки жаштар арасында абдан бир катуу талап бар. Бул meta skills деген чыкты. Бул искусственный интеллектти колдонгонду билүү, PowerPoint, Word, Excel булар база болуш керек да биз үчүн. Биз баарыбыз тең Word'ду ээн эркин колдонгонду, Excel'де иш жүргүзгөндү, жада калса адреса үчүн сайттар жасап койгонду билиш керекпиз. CapCut, жана Canva'ларды мындай ээн эркин колдонгонду билиш керекпиз да. Презентация десе, презентация жасай койгондучу. Бүгүн 21-кылымда мына биздин муун арасында кийин күчтүү жумуштарга кирем десе, ушул нерселер керек болот. Ошон үчүн биз өзүбүздө hard skills'ты, soft skills'ты, meta skills'ты күчтөндүргөнүбүз абдан туура жана келечектүү болот. Себеби көп эле жаштар искусственный интеллекттин көптөгөн мүмкүнчүлүктөрү бар. Ал менен презентация жасаса болот, ал менен аналитика жүргүзсө болот, ал менен китеп чыгарса болот жада калсачы, ошолорду туура багытта колдонгонду билиш керекпиз да. Себеби кийин биз каалайбызбы, каалабайбызбы, техника биздин жашообузга киргенден кийин биз техниканын тилин билиш керекпиз да. Ошон үчүн кесиптин тилин, коомдун тилин, анан техниканын тилин билип койсо, бул кийинки кезде эң бир күчтүү жөндөм болот да. Абдан сонун, чындап эле сонун кеңештер болду окшойт. Мисалы soft skills дегенде жумшак көнүмдөр деп дагы айтып коет эмеспизби? Ошол элдер менен баарлашууну билүү, өзүн көрсөтүү депчи. Анан бул жактан дагы жакшы бир ой жаралат. Эгерде сен өзүңдү мындай мыкты чебер болуп туруп кесибиңдин, бирок көрсөтө албасаң өзүңдү, ал ошол бойдон эле өзүң менен калып кетет да. Эгерде адамдарга таратып, өзүңдү таанытып, биле турган болсоң, дагы да жакшы мындай бир мүмкүнчүлүктөрдүн эшиктери ачылат. Ооба, бул абдан мындай сонун ресурс да. Анан экинчиси мына meta skills'ке немени да кошуп койсо болот. Мен кошумчалай кетейин. Бул Instagram'ды жүргүзө алуу жөндөмчүлүгү дагы. Себеби ар бир адам өзүнүн күчтүү жагын издеш керек экен да, биз ошол нерсени билдик. Ар бир адам өзүнүн бир күчтүү жагын билсе, ошол күчтүү жагына башым жасай турган болсо, андан бир күчтүү инсан чыга алат да. Анан экинчиси meta skills'ты колдонуп, Instagram'дагы ар бирибиз өзүбүздүн баракчабызды туура жүргүзгөндү билиш керекпиз да. Биздин Instagram баракчабыз же Facebook баракчабыз болобу, кайсыл болбосун, ал биздин визитный карточкабыз да. Ал биз күн сайын жеген тамагыбызды бөлүшүүдөн сырткары деле өзүбүздү позиционировать эткенди билиш керек экенбиз. Мисалы үчүн бир кыргыз тилин жакшы билген окуучу болсо, 11-класс же 1-курс студенти болсо, ошол кыргыз тилине багытталган Instagram баракча ачып алып, кыргыз тилинде туура жазууну үйрөтүп, контент чыгара бере турган болсо, ал 1-2 айда аябай мындай популярдуу болуп кете алат да. Анан ага сунуштар түшө баштайт. Кел анда жеке мектептерде же орто курстарында бизге кыргыз тилчи мугалим болуп иштеп бербейсиңби, же бизге репетитор болбойсуңбу деген сыяктуу сунуштар түшө баштайт да. Ага абдан жакшы. Ал өзүнүн университетинде окуп атат, Instagram'да өзүнүн позиционирование кылды, анан бияктан чыгып ошол өзүнүн күчтүү жагына байланыштуу келечекте жумуш таап кетет же окутуп эле иштеп кете берсе болот. Ушул сыяктуу эле ар кандай багыттар да. Анан бул Instagram, Facebook дагы көптөгөн жаштарга мүмкүнчүлүк ачат, эгер аны туура колдоно алса да. Анан бул дагы meta skills'тын катарына кирет да негизинен. Чындап эле, эгерде сөзсүз түрдө баса белгилеген чын нерсе туура колдонгонду билсек. Анан ушул soft skills боюнча дагы сүйлөшүп калдык. Анан Instagram баракчаларды жүргүзүү мунун баардыгы креативдүүлүккө дагы келип такалат да. Анан сиздердин ушул креативдүү жаштар деген дагы долбооруңуздарды ушул жаңыдан баштап жатабыз деп 9 ай мурун айтып калгансыздар да. Ошол боюнча дагы кененирээк түшүндүрүп берсеңиздер. Биз ошол креативдүү жаштар боюнча неме 2 долбоорубузду быйылкы жылга киргизип атабыз. Бул биринчиси ошо студенттерге байланыштуу лаборатория, бул Creative Lab деген долбоорубуз. Университеттин базасында эле, мисалы үчүн 3-4 курстун күчтүү студенти болсо, ал уже өз тармагында күчтүү эле инсан болуп калган болот да. Мисалы үчүн биз быйыл IT жана веб дизайн, анан графический дизайн багыттарында кайсы бир университетти быйыл тандайбыз. Ошол университеттин базасында кадимкидей ушундай кабинет бөлдүрүп, ичин толук кандуу жабдып, анан ичинде IT, веб дизайн жана
неме боюнча, графический дизайн боюнча мыкты бүтүрүүчүлөрдү ошол жерде окуп аткан студенттерди кабыл алып 3-4 курсунда ошол жерге бир ишкана ачып атабыз, лаборатория. Аларды жумуш менен камсыздайбыз, аларга бүт техникалары менен камсыздап беребиз. Анан биз коомдон заказ алып беребиз. Мисалы үчүн көптөгөн министрликтер брендбук жазып атканда же сайт жазып атканда ар кандай компанияларга кайрылышат да. Бизде аларга мүмкүнчүлүк чыкканга мүмкүнчүлүк бар болгондон кийин алардын заказын алып биз өзүбүздүн студенттерге беребиз, жана лаборатория. Алар ошол сайттарды иштеп чыгып, кадимкидей акчасын алып, айлыктарын алышат, өздөрүнө тажрыйба катары чыгышат. Анан ошентип бир ишкана түзүлө баштайт да. Абдан Анан сонун. ушундай эле быйыл бир тест форматында IT жана веб дизайн боюнча кетсе, кийинки жылдары көбөйтөбүз. Мисалы үчүн юракадемияда же болбосо юридикалык багытта иштеп аткан окуп аткан студент болсо, 3-4 курсунда ал көп эле нерсеге жөндөмдүү болуп калат. Аларга мисалы үчүн юридический фирма ачылат дагы, ал фирмада ошол бир 10го жакын студент иштеп, алар коомго ОС ачуу боюнча, ИП ачуу боюнча, же коомдук фонд ачуу боюнча мындай жеңил коомго бир оңоюраак болгон кызматтарды көрсөтүү боюнча уже компания ачып иштей берсе болот. Аларга тажрыйба, экинчиден айлык түшө берет. Ошол сыяктуу эле баардык кесиптин ээлерине, мисалы үчүн жада калса кесиптик лицейлерде электрик күчтүү баланы көрсөк, 2-3 бала, алар биригип алып туруп ушундай электриктин кызматын көрсөтө турган кичинекей компания ачып алып, ошолор менен заказ алып иштей берсе болот да. Ошон үчүн биз университеттердин өзүндө ушундай бир лабораториялар ачуу идеясын киргизебиз быйыл. Анан кыймылдын өзүнүн базасында быйыл ушундай неме креативдүү борборубузду салалы деп атабыз, жаш медиа деп. Ошол жерде бир медиага багытталган долбоорлорду көп чыгара баштайбыз да. Бул балким подкасттар, бул балким ар кандай креативдүү видео роликтер, ичинде баягы жаштарга баягы денеге кантип кам көрүш керектен баштап кесипти туура тандоого чейин багытталган долбоорлорубузду чыгарабыз да быйыл. Абдан сонун. Мындайча айтканда, жаштарга чындап эле өтө сонун мүмкүнчүлүк Ага. экен. Ошол окуп жатып эле өздөрүнүн алган билимдерин тажрыйбада көрүп, анан мисалы окуп жатып эле өздөрүнүн акчаларын таап, тажрыйбада Ооба. топтогону бул өтө сонун бир мүмкүнчүлүк да. Мгм. Анан сиздердин айтып калгандарыңыздар бар. Мисалы биз ушул Кыргызстандан жакшы жигердүү жаштарды атайын тандап алып, өзүбүздүн командабызга алабыз Мгм. депчи. Анан мурда дагы ошол 200 студентти тандап алып, алардын арасынан 90у сиздердин командаңыздарга кошулган. Алардын ичинен ошол мисалы ар кандай жумуштарга иштеп, өздөрүнүн мындай тажрыйбасы багыты боюнча, анан сонундагы мындай тажрыйба топтоп, акчаларын да таап калды деп айткандарыңыздар бар да. Дал ушундай нерсени каалаган студенттер сиздердин командаңыздарга кошулуу үчүн эмне кылуу керек? Быйыл биз ошол квартал сайын кыймылга мүчөлөрдү кабыл алып турабыз. Ага чейин баягы арызын чыштап кете берет, мүчө кирет болчумун деп. Анан 3 айда чогулган арыздарды карап чыгып, аларды анан мыктыларын собеседование чакырабыз да. Өткөндөрдү анан кабыл алып окута баштайбыз. Мурдагы жыл ошо биздин кадрдык мектебибиз ишке ашкан эле, бирок өзү каржыбыз жок эле, өзүбүздүн ресурстар менен ишке ашырганбыз да. Анан быйылкы жылга биз андан да чоңураак масштабдуу долбоор болуп атат. Ошо жаштар кеңешин түзгөндөн кийин Жаштар кеңеш жана жаштар кыймылы биргеликте, жаштар кеңеши эле кыймылдын долбоору иштелет негизинен. Анан кадрдык мектеп ачып атабыз. Ушул кадрдык мектепке Кыргызстан боюнча ачык тандоо турун жүргүзүп, 18 жаштан баштап 35 чейинки жаштардын баары катыша алат. Абдан күчтүү талап болот. Көбүрөөк тил билгени, көбүрөөк жөндөмү каралат дагы. Анан бир 90 же 100 адамды тандап алабыз. Тандап алып, аларга бир 3 айлык кадрдык окутуулар жүрөт. Баягы мамлекеттик документация иштерин жүргүзүү, meta skills, soft skills, анан ошо кесипке байланыштуу же баягы документация иштерин жүргүзүүгө багытталган долбоорлор болот. Ошол 3 айлык кадрдык мектепте биз ойлоп атабыз, Кыргызстанда эң мыкты баягы профессорлор, эң мыкты өзүнүн күчтүү адистери келип окутсун. Андан сырткары балким колубуздан келсе, Гарвардтан, Оксфордтон дагы бир күчтүү эксперттерин менеджмент багытында чакырып келип, аларды окутсак деген оюбуз бар да. Анан 3-4 айдан кийин аларды кадимкидей күчтүү жаштардын катарына тарбиялап чыгып туруп, анан 90 депутатка, жогорку кеңештин 90 депутатына жаштар саясаты багытындагы коомдук кеңешчиси болуп киргизели деп атабыз да. Алар ошол 90 депутат менен жолугуп, иш жүргүзүп, Абдан аларга сонун. практикага чыгып, ошол эле учурда алар жаштардын кызыкчылыгын коргоп турат да. Ал депутатка жаштар арасында мону идея бар, мону чыгарбайлыбы, тигини чыгарбайлы деп көтөрүп турат. Анан жаштар багытындагы анын эл өкүлүн жаштарга жакыныраак кылган бир күч болот да. Анан экинчиден алар бара бир 2-3 жыл аралыгында алардын жанында балким 1 жыл болобу же 1,5 жыл болобу, балким жакшы иштеп калса жумушка тартып калат. Ошентип эң эле жок деген 90 же 100 бир 40 же 50 жогорку кеңеште ушун жумушка кирип кала турган болсо, бара жогорку кеңештин ичиндеги климатты деле жакшынакай кылып, жаңы асыккан адистер менен өзгөртсө болот да. Бул чоң кадрдык мектеп болот. Ошон үчүн Ооба. быйыл бул идеябыз киргизебиз да. Ошон үчүн жакында жарыясы чыгат. Жаштар кыймылына, Жаштар Коф баракчасына, жогорку кеңештин өзүнүн баракчасында чыгат. Даярдап атабыз. Ошого жаштар келип катышса болот.
сонун. Аха, Мындайча айтканда жаңы доор жаштар менен дегенде ушул аха, жаштар менен дагы бир сонун келечек түзүлөт деген аха, оюбуз бар. Анан мисалы ошол жакта айтып калдыңыз да, өтө талаптар катуу болот аха. депчи, тил билүүсү каралат деп. Андан башка дагы кандай жөндөмдөрүнө маани бересиздер? Биз ошол эки биринчиси ошо тил багытына карай эле атабыз, канчалык деңгээлде көбүрөөк тил билет. Экинчиси ошол кесиптик компетенция. Мисалы үчүн баягы мыйзам деген баягы бийлик бутактары канчага бөлүнөт, мыйзам эмне, конституция эмне, мамлекеттүүлүк эмне боюнча эң эле мындай базалык түшүнүгү болсо, анан экинчиси жанагы техника багытында дагы Word'до, Excel'де Мм. иштегенди билсе, анан hard skills'ына кичине карай, soft skills'ына кичине карайбыз. Баягы университетинде активдүүбү, өз оюн эркин жеткире алабы деген сыяктуу. Себеби биз 90 депутатка жаштар кеңеш, жаштар саясаты багытында кеңеш чыгып дайындап аткандан кийин алар бизди уят кылбагандай кадр болуш керек да. Тилди билип, Мм. компьютер десе компьютер түшүнгөн, Бардык жагынан өнүккөн. баардык жагынан өнүккөн болуш керек да. Себеби ал 1 жылдан кийин балким ал ошол жерде иштеп калат. Балким 5 жылдан кийин алар арасынан 1-2 депутат чыгат. Ошол болсо алар биздин жүзүбүз болот да. Мына күчтүү деп. Алар 90 бала Кыргызстандын жүзү болуп бере тургандай болуш керек да. Ошон үчүн тандоо аябай катуу болуш керек да. Андан кийин дагы ошол Аха. мисалы бүтүрүүчүлөр же болбосо Мгм. балким иштеп калгандан кийин, тажрыйба топтогондон кийин, Мгм. андан кийин дагы ушундай иш-чаралар жүрүп турат да, мисалы Ооба. кайрадан дагы жаштарды топтоп, Мгм. аларга дагы сабак берип калат Ооба. балким. Ооба. Ошон үчүн бул келечекте ушундай эле талаптар болот го. Көп тил билүү, техниканы канчалык деңгээлде түшүндү, адамдар менен канчалык иштеше алат. Ошолор келечекте мындай чоң кызматтар коюуда, жада калса чоң эле эмес, жада калса кичинекей кызматтар коюуда дагы бул маанилүү критерий болуп калат болуш керек менин оюмча. Ошон үчүн бул нерсени азыртан баштап өзүбүздө калыптандыра бериш керекпиз да, жаштар. Ооба, ошол Аха. жаш кезинде эле мисалы Мгм. жаш турганда сонун маалыматтар болобу, Мгм. ар кандай нерселер болобу кабыл алуу өтө тез болот. Анан Ооба. туура тарбияланып дагы ушул жаштайынан баштап эле сонун күчтүү коом түзүлөт деген ойдобуз. Абдан Ооба. сонун. Бул нерсе кубандырбай койбойт сөзсүз түрдө. Анан Аха. азыркы учурда Жаштар кыймылы Шанхай кызматташтык уюму менен дагы иш алып барат да. Мгм. Ал жакта кандай мисалы нерселер каралат, эң негизгиси кандай иштер болуп жатат? Ошол Шанхай кызматташтык уюмунун баягы ШКУнун жаштар кеңеши бар экен, астында түзүлгөн. Анан ошол жаштар кеңешине ар бир мамлекеттен бирден же экиден уюм катталат. Мамлекеттик деңгээлде иш жүргүзгөн уюмдар. Буга Мгм. чейин ошо Кыргызстан атынан бир уюм бар болчу экен, бирок ал жерге расмий түрдө мүчө болуп эле жыйындарына катышпаса, реалдуу жаштар менен иштешүү деле эмес экен да негизинен. Анан ошого быйыл өкмөттүн токтому чыгып, өкмөттүн көрсөтмөсү менен биздин жаштар саясаты багытына министрликтердин жардамы менен ошол жерге бизди Жаштар кыймылын жаштар менен иштешип атасыңар деп бизди мүчө кылып беришти да. Анан Мм. быйыл ошол Шанхай кызматташтык уюмуна жалпы эле Кыргызстан төрагалык кылат да. Ошон үчүн бизде көптөгөн саммиттер болот. 10дон ашык мамлекеттин президенти келип бул жерде иш-чаралар өтөт. Ошол эле сыяктуу жаштар кеңешинин дагы ошол уюмдардын ар кайсы мамлекеттен, ар бир мамлекеттен келген уюмдун төрагалары дагы Кыргызстанга келет. Өздөрүнүн дагы мындай кезектүү жана кезексиз жыйындар болот экен. Бизде Кыргызстанда 19 жыйыны болот расмий түрдө. Ошол 19 Мм. жыйынга Шанхай кызматташууна мүчө болгон бардык мамлекеттин жаш лидерлери келип, ошол жерде биздин 19 отурум өтөт. Ал жерде биз күн тартибинде ыктыярчылыкты жана цифрлык өнүгүүнү коюп, анан ошол жерде биз президенттерге кайрылуу жазабыз. Жалпы жаштар биригип, Шанхай кызматташуу уюм жаштары эмнени көрөт, эмнени кыялданат, эмнени иш планын бекитебиз дагы анан президенттердин отурумунда ошону окуп беришет. Биздин бир өкүл чыгып окуп берет Мм. да. Анан ошол Шанхай кызматташтык уюму алкагында жаш стартап долбоорлору боюнча атайын акселерациялар бар, дипломаттардын атайын курстары бар да, ушундай жаштар арасында окута турган. Ошондой долбоорлор жүргүзүп, биз бири бирибиз менен кызматташабыз. Мына биз быйыл модель шоусу өткөргөнбүз, Шанхай кызматташтык уюмунун моделин уюштурдук. Быйылкы жылы ошондой неме бизнес инкубаторду өткөрөбүз да, Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында. Анан ошол бизнес инкубатордон уткандар бул Россия мамлекетинде да чоң форматта бар. Жада калса утуп алса 1 миллион 2 миллион рубльга чейин каржылоо алышат болчу да. Ошого Оо. кетиребиз да негизинен. Анан биз бул өзүнчө интеграция болуп калды. Шанхай кызматташтык уюмундагы мамлекеттин жаштарынын ушундай бири бирин тажрыйба алмашуучу, бири биринин иш чарасына катыштыра турган функциясы бар. Кыргызстандын атынан ошо жаштар кыймылы мүчө. Анан ошол быйыл төрагалыкты биз жүргүзүп, аларды биз кабыл алабыз быйыл. Абдан сонун. Мындайча Мгм. айтканда бир гана Кыргызстандын ичинде болбостон Мгм. дүйнөлүк деңгээлге чыгуудагы алгачкы кадамдар деп дагы айтып койсок болот экен да. Ооба, ошондой эле жаштар кыймылы бул ошо түрк мамлекеттер уюмунун да жаштар кеңешине деген толук кандуу мүчө болуп кирген. Ал жерде дагы ошол биздин Кыргызстан ичинде эле эмес, чет өлкөлүк уюмдар менен иштешүүбүз да аябай жөнгө салынган да. Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан сыяктуу мамлекеттерде көптөгөн чакыруулар келип турат бизге. Иштешели, кызматташалы деп.
тажрыйба алмашалы деп көп чакырышат. Андан сырткары алар өзүңөрдүн уюңардын биякта филиалын ачсаңар колдоп беребиз деп айтышат да. Анан биз пока системага салып аны ачабыз деп ар дайым кичине баш тартып келебиз. Бирок 1-2 жыл аралыгында чет өлкөдөгү биздин жаштар үчүн да биздин филиалдар ачыла баштайт. Азыр быйылкы жылы мисалы үчүн ар бир райондо ачылып атат. Ошол райондорду калыпка салып алсак, шаар менен райондорду, кийинки жылы эл аралыкка чыкканга мүмкүн болот. Анан быйыл дагы ошол дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, жаштар да угуп атат да, аларга да пайдалуу болот. Ооба. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында биз ыктыярчылык багытын толук кандуу биздин кыймылга жоопкерчилик берилди. Биз көчмөндөр оюнда 1000 волонтер менен камсыздап бериш керекпиз. Анан 1000 волонтер дагы бирок өзгөчө күчтүү, тил билген, өзүнүн маданиятты алып жүргөн, жоопкерчиликтүү инсандар болуш керек да. Анан бүгүнкү күнгө чейин мынакей заявка тапшыргандардын саны 6000ден ашып кетти. Бирок бизге 1000 эле волонтер керек да. Бир орунга 6дан тандап волонтер. жатасыздар азыр. Тандап жатабыз. Заявкаларды кабыл алуу эртең 3-мартта бүтөт. Бирок балким экинчи турда ачылышы мүмкүн. Ошон үчүн ким жетишип калган болсо жакшы азамат, ким жетишпей калган болсо бир аз күтүп тургула, балким экинчи тур менен силер дагы өзүңөрдүн заявкаңарды тапшырып, ыктыярчылардын катарына өтсөңөр болот. Ал жерде Ысык көл Бишкек шаарынан баштап, ачылышынан баштап көчмөндөр оюн бүткөнгө чейин ыктыярчы болобуз. Ар түрдүү багытта. Бирөөсү котормочу болот, бирөө спортсмендер менен чогуу жүрөт, бирөө маданий бөлүктө уюштуруучу болот, бирөө жөн гана конокторду тосуп алат. Ушундай сыяктуу толтура волонтер керек болот да. Ар бирине кадимкидей экипировкасын берип, кийимин берип, бүткөн ыраазычылык парачаларын берип, анан өзү эле баягы дүйнөлүк масштабда иш чаранын мүчөсү болуш чоң сыймык да. Анан буга бир 50ге жакын чет өлкөдөн дагы ыктыярчылар келет. Россиядан, Казакстандан, Өзбекстандан келет. Алар дагы биздин иш-чарага келип катышышат буюрса. Андан соң мындайча айтканда ошол көчмөндөр оюну 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюну болгон жатат. Ал жакта жаштардын орду 1-орунда өтө мындай маанилүү ролду ойнойт. Анткени ошол башка жерден дүйнөнүн булуң бурчунан келген конокторубузга биздин этикабызды, маданиятыбызды таанута турчу дагы ушул жаштар да. Ооба. Анан алар мисалы ар кандай багыттарда деп айтып калдыңыз. Дагы кандай багыттар болушу мүмкүн булардан башка мисалы? Биз ыктыярчыларды эмне үчүн мынчалык эрте кабыл ала баштадык? Мына 3-мартта бүтсө, марттын аягына чейин 1000 адамды уже тандап калыш керекпиз да биз. Анан апрель, май, июнь, июль, август айына чейин аларды окута баштайбыз. Бул биринчи жардамды кантип көрсөтүш керек, андан сырткары кыргыздардын өзүнүн тарыхы, маданияты, баягы ыктыярчылардан көбүнчө адамдар сурап калат экен да. Булар кандайдыр бир деңгээлде гидтин ролун аткарып калат да. Ошон үчүн аларга кыргыздын маданияты, тарыхы боюнча, географиялык абалына чейин, оюнун түрлөрү боюнча окутуп, анан сертификаттарды берип, анан ошонун натыйжасында ыктыярчылыкка кабыл алабыз да. Анан булар 100дөн ашык мамлекет келет экен. Анан ар биринин өзүнүн тили бар да, англис тили, түрк тили, баягы немец тили деген сыяктуу. Ошон үчүн көбүрөөк тил билген балдар ошол өлкөдөн келген делегацияны коштоп жүрүп, котормочу боло тургандар керек. Сонун тажрыйба болот экен. Аябай чоң тажрыйба болот. Экинчиси баягы эгер келбеттүү кыздар балдар болсо, конокторду тосуп алуу, аэропорттон тосуп алып, борсогун көрсөтүп, тосуп алып, коштоп жүрөт. Кээ бирөө болсо гид болот. Кээ бирөө болсо баягы иш-чара уюштурулуп атканда спортсмендер келет да. Спортсмендерди алып коштоп жүрүүчү болот да. Бияка баскыла, тияка баскыла, бияка барабыз, сияка барабыз, алардын графиктерин түзүп жүрүшөт. Кээ бирөө спорттук оюндарды уюштурушат баягы. Жаатууда балдарды эсептөө боюнча, эсептөө иштерин жүргүзүүдө, же болбосо упай саноодо, же болбосо фан зоналарды бөлүштүрүүдө, адамдарды отургузууда, ушундай сыяктуу көп иш-аракеттер менен. Жада калса кээ бир волонтерлор тобу болот. Иш-чарадан кийин ошол иш-чараларда баягы таштандылар калып калган жокпу, ошону терип жыйнап кете турган, коноктор келсе отургуза турган, машиналары менен келсе машинасын баягы стоянкаларга жайгаштыра турганга чейин волонтерлор керек болот да. Ошон үчүн ар түрдүү, кээ бирөө болсо бийлей турган волонтерлор керек болот. Сахна аркасында баягы массовканын ролун ойной турган, балким кээ бирөө башкы ролдо, кээ бирөө амбассадор боло турган волонтерлор керек болот, көбүрөөк блог жүргүзө турган, СМИ багытын карай турган ыктыярчылар керек деп. Мындайча айтканда жайылтыш үчүн дагы. Тармак аябай чоң да, ошого 1000 волонтер деп атабыз. Ошон үчүн баардык жактан күчтүү болгондор келсе болот. Тил билгендер деле келсе болот. Тил билбей бирок кыйын бийлеп, кыйын актерлук чеберчилиги барлар келсе болот. Же андай жок деле бирок кең далуулуу күчтүү болсо ал деле керек болот. Себеби иш-чарадан кийин орундарды жыйнап, ары бери жылдырганда бизге деле мындай кара күч ээлери да керек да негизинен. Ооба, жакшы. Ал эми бул жакта жаш чектөөлөр барбы? Мисалы мынча жаштан мынча жашка чейинки адамдар деген сыяктуу. 18ден жогору болуш керек. 18ден 35ка чейинки ыктыярчыларды кабыл алабыз. Себеби бир жумадан ашык көлдө жүрүп калабыз да. Ошон үчүн жаш чет элек балдарга биз жоопкерчилик ала албай калабыз. Бирок 18 жашка чыккан болсо өзүнүн жоопкерчилигинде биз менен барып келет.
Абдан сонун. Мгм. Чынап эле сонун экен. Ал Аха. бул жактан угуп жатып дагы аябагандай сонун инсайттарды ала Мгм. алдым десем болот да. Анан мисалы ошол азыркы учурда балким жетишпей калып, Мгм. азыр гана угуп, бул жөнүндө билип, анан заявка таштайт элем деген мындай адамдар бар болсо, алар эмне кылыш керек? Ошол жаштар кыймылын эле Инстаграм баракчасына кирип толтурса болобу заявканы? Жаштар кыймыл эмес, биздин ошол ыктыярчылар үчүн атайын өзүнчө баракча ачканбыз. Баягы World Nomad Games дегендин баштамкалары менен кыскартылып W, N, анан G, анан Volunteers деп жазыла турган болсо, ошол жерде Мм. чыгат да биздин баракчабыз. Ошол жерде түзмө-түз заявка калтырса болот. Же болбосо жаштар кыймылына кирсе деле биздин совместный постингдер бар. Ошол кросс-пост болуп чыккан баракчабызга карап, анан ошонун натыйжасында кирип заявка толтура калса болот. Мм. Эртең бүтөт бирок 3 мартта. Бирок андан кийин дагы 1 жума же 5 күнгө кошумча тизмеге ачылышы мүмкүн. Эгерде буга чейинки заявкалардын талабы начар болуп же күчтүү жаштар өтпөй кала турган болсо, дагы кошумча тандоо жүргүзөбүз. Ал Мгм. эми ошол мурас лагери боюнча дагы Аха. айткан идеяларыңыз менин эсимде калган да. Аха. Анан ошол боюнча дагы биздин аудиторияга кеңинен айтып берсеңиз, анткени ал жакта өтө сонун бир Мгм. сонун бир темалар козголгон Мгм. болчу. Мурас лагери. Негизи жалпы 100 адамга уюштурабыз дегенбиз, бирок мурдагы жылы биздин күчүбүз ушу 30-36 баланы кабыл алганга мүмкүн болду да. Мурас лагеринин максаты биздин көптөгөн мекендештерибиз баягы эгемендүүлүк жылдарында жумуш издеп чет өлкөгө кетишти. Россияга, Европага, коңшу мамлекеттерге кетишип, ошол жерде иштеп калышты. Анан ошол жерден өздөрүнүн ордун таап, ал жерден үй алышып, бала чака күтүп калышты. Бирок алардын балдары чет өлкөдө окуп калып, өзүнүн мамлекети менен байланышы жок болуп калды да. Алар кыргыз, бирок Кыргызстан менен байланыштырган нерсе аларда жок болуп калды. Алардын ата Мм. энесинин байланышы бар, себеби тууган тушкандары бар да, келип кетип турат. Анан ошо мигранттардын да көп акча которуулары убагында жүрүп келген, мисалы үчүн. Ошо менен дагы мамлекетке кадимкидей бюджет түшүп турчу дагы кошумчачы. Анан биздин мекендеши чет өлкөдө иштеп калды, окуп калды, бирок анын балдары мекенин көрбөй калышты, тил билбей калышты же маданият менен таанышпай калышты. Ошол чет өлкөдө өсүп аткан биздин мекендештердин балдары үчүн лагерь болчу да. Алар өзүнүн балдарын Мм. бишке Кыргызстанга жөнөтөт 10 күнгө. 10 күндө биз аларды тосуп алып, 10 күндө биз кыргыздын тили боюнча жалаң кыргыз тилинде сүйлөшүп, кыргыздын улуттук маданияты, үрп-адаттары менен тааныштырып, аларда мекенге болгон сезимди ойготуп анан кетирет болчубуз да. Алар ошондо чет өлкөдө жүргөндө дагы мен кыргызмын, мен өзүмдүн мекеним бар, элим бар деген аларда сүйүү сезимин калтырмак да. Ал бала Мм. кийин күчтүү кадр болсо дагы, мен өзүмдүн мекеним бар турбай деп, өзүнүн мекенине кайтып келип, баягы сүйүүсү пайда болмок да. Менин атымды атам, баягы белгилүү бир скрипач дагы бар го. Ушунчалык дүйнөгө белгилүү экен. Мгм. Атымды атпайынбы? Королевалар деле анын чакырып атайын скрипкасын ойногонун угат да. Ал деле баягы өзүнүн мекени Кыргызстан экен да. Ал ошо чет өлкөдө төрөлүп Биздин калып, жердешибиз демек. чет өлкөдө төрөлүп калып, ошол жерде өсүп калып эле, анан баягы мекени жөнүндө тааныштырган экен. Мурдагы жылы келип концерт коюп, жада калса баягы биздин ынтымак ачылышында скрипкасын чертпедиби, мисалы үчүнчү. Ал деле да. Келечекте балким биздин ошондой чет өлкөдө өсүп аткан, билим алып аткан балдарыбыз күчтүү чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн аларга биздин мекениң, сенин өзүңдүн мекениң бар, мекениң сени сүйөт, келсең болот, мындай кылабыз, мындай бай маданиятың бар деп, аларга баягы чет өлкөдө жетимсиретпей, өзүнүн мекени бар экендигин да көрсөтүп койгон маанилүү деп эсептеп, ошол мурас лагерин баштаганбыз да негизинен. Мгм. Анан биздин чет өлкөдө иштеп аткан мекендештер, диаспоралар аябай жакшы кабыл алышкан. Бирок быйыл иш чара көп болуп, буга бир аз долбоорубузга каржы бөлүнбөй калды. Бирок бул долбоорубуз сөзсүз эле келечекте улантыш керекпиз. Улантабыз деген үмүттөр бар. Ооба. Сонун, абдан жакшы. Ал эми мындан тышкары дагы Мгм. бизде келечекте кандай сонун бир масштабтуу иш чаралар же болбосо планда туруп Мгм. ушундай нерселер болот деп жаткан долбоорлор болобу, форумдар Аха. болобу, кандай нерселер күтүп турат азыркы учурда? Биз быйыл Технофест деген фестивалды уюштурсак деген планыбыз бар. Ошол биздин жаштарды айтпадыкпы, баягы маданий багыт деле эмес, инновация менен дагы чогуу жүрүш керек да, бул STEM багытындачы. Математика, инженерия, ушундай илим, химия, биология багыттарындагы биздин ийгилик жараткан жаштарыбыз бар да. Бирок аларга бир чоң аянтча жок. Ошон үчүн быйыл биз Технофест деп атабыз дагы. Ушул жаштык аренада фестиваль өткөрөбүз. Ошол жерде Кыргызстандын булуң бурчунан ошол техникага байланыштуу бир жаңылык жараткан жаштарды алып келсе болот. Балким бул баягы дрондорду чыгарган, өзү колу менен дрон жасагандар, же өзү жүргөн машинаны жасаган жаштарыбыз болушу мүмкүн, же болбосо күчтүү архитекторлор болушу мүмкүн, өзгөчө бир архитектурный дизайндар менен. Бирөө балким дагы бир жаңылыктар ойлоп тапкан болсо, ошол тапкан илимий жаңылыктарын бар тең ошол жерде выставкасы болот дагы. Эң мыкты баягы табылган, эң мыкты
жаратмандык номинациясы боюнча ар бирине байгелер берилет да. Ошондой фестиваль болот быйыл. Ошого күтүп атабыз. Өзгөчө креативдүү жаштарыбыз келет деп. IT багытындагы жаңы IT разработкалар келет, жаңы технологиялар, балким машинаны ойлоп тапкан жаштарыбыз дагы машиналардын выставкасын кылат. Ушул кайсы кыл багытта эмне технологиялык прогресс болуп аткан болсо, ошонун баарын бир аянтчага чогултабыз да. Жада калса М-банктын деле жана өзүнүн тиркемесине көптөгөн жаңылыктар киргизип атпайбы? Ошол деле өзүнүн жаңылыктары менен бөлүшүп келсе болот. Ушундай бир Кыргызстандын технологиялык прогрессин, STEM прогрессин көрсөтсөк дейбиз да. Ошол быйыл ошондой чоң фестивалыбыз болот. Анан ошого да даярдык көрүп атабыз. Андан сырткары быйыл Кыргызстанда негизи тоолуу мамлекеттердин жаштар фестивали болуш керек да. Буга кайсы өлкөлөрдүн бир 80% мамлекет территориясы тоолуу болсо, бир ошого 35 мамлекеттен ашык жаш лидерлер келип, ушул жерде бир фестиваль өтүш керек. Анан ошол фестивалдын да болушун күтүп атабыз. Ошон үчүн быйыл аябай көп иш чара бар. Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында, дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагында, андан кийин ушул тоолуу жаштар фестивали дагы бар. Ушундай көп иш чаралар бар да быйылкы жылга. Анан биз өткөрүп турган иш чаралар ушулар негизинен жалпы жөнүн алганда. Абдан сонун. Мындайча айтканда чындап эле бир гана илим билим жаатында эмес, Аха. башка ар кайсы тармактан алыныптыр да. Мгм. Анан бул жактын баардыгына кантип жетишип жатасыздар деген дагы аябай кандай бир таң калыштуу суроо жаралып кетет да. Мисалы, баардыгыбыз эле инсанбыз, чарчайбыз дегендейчи. Бирок ошого карабастан өтө көп долбоорлор, иш чаралардын баардыгын бир убакта чогуу алып кетүү мындай Аха. кыйынчылыктарды жаратпайбы? Бир аз ооруп калыптыр, кечире сурайм. Неме, биздин команда аябай көп. Негизинен ошо негизги курамда бир 50-гө жакын болсо, анан жалпы ыктыярчылар Бишкек шаарында бир 1000ге жакын команданы түзөт да. Ошон үчүн баягы иштин көзүн билгендиктен, анан иште баягы жалгыз эле биз аткарбайбыз. Негизинен муну министрликтерге партнер катары кошобуз, университеттерди кошобуз. Ошон үчүн биргеликте кылган иш аябай жеңил болот да. Ошон үчүн бул иш чаранын башында турганы менен бирок биргеликте бир чоң команда болуп иштегенге күч керек да. Анан негизи ошол биздин өзгөчөлүгүбүз ушул болуп атат. Кыймылдыкы. Өзүмчүл болбостон, керектүү учурда партнерлорубуздан жардам сурап, ынандырып, баарыбыздын эле максатташ адамдар менен бир жакшы бир ымала түзө алдык да. Ошон үчүн бизге иш чараларды кылыш оңой болуп атат. Биринчиден команданын күчтүүлүгүнөн, экинчиси биздин өнөктөштөрүбүздүн дагы күчтүү жактарынан болгондуктан жана алар менен жакшы кызматташтык түзө алгандыгыбыздын натыйжасынанчы. Анан план менен эле кетип атабыз. Командабыз, колдогондор, ишеним бергендер көп. Анан ошон үчүн баягы моторчик болуп эле иштеп атабыз күн түндө эле. Абдан сонун, чындап эле көрүп отуруп, мындайча айтканда сиздерден дагы мотивация алып, Аха. кадимкидей бизде дагы шыктануулар жаралат экен. Мисалы, биз дагы ушинтип анда салымыбызды курсак болот экен да, кенедей бир нерсе болсо дагы ошонун баардыгы көп түкүрсө көл болот дегендей чогуу Ага. отуруп сонун бир ишти жаратсак болот экен да жаштар депчи. Бул жактан дагы мисалы, сизди көрүп отуруп, Аха. балким ушул подкастты угуп отурган жаштарга өзүңүздүн дагы кеңешиңиздерди, бир 3 гана кеңешиңизди айта аласыз десек, кандай нерсе болмок? Мисалы, ушул сиз ар кайсы мындай багыттарда жүрөсүздөр, көптөгөн иш чаралар болуп жатат, көрүп жатасыздар, балким тажрыйбаңыздар дагы да көбүрөөк да. Анан ушул нерсени мен балким жаш болгондо мага ушинтип айтып койсо болмок экен деген сыяктуу эң негизги деп санаган кеңештериңизден айта кетсеңиз. Негизи ошол биринчиден ошо максатты айтмакмын. Адамда максат так болуш керек. Анан ошол максатка ишеним аябай күчтүү болуш керек да. Ошол максат адамды күн сайын ойготуп, кайсыл жылы жүрсө дагы туура кетип баратамбы, туура эмес кетип баратамбы деп максат багыттап туруш керек да. Ошон үчүн адамда бир күчтүү, чоң, масштабтуу бир максат болуш керек. Анан экинчиси ошого жараша эмгек. Максат коюп эле жатып алган болбойт. Эмгек дегенде бул билим алуу, тил үйрөнүү, өзүн өнүктүрүүнүн баары тең эмгектин ичине кошсок болот да. Ошон үчүн максат, эмгек, анан үчүнчүсү бул чөйрөнү айтмакмын. Себеби адам чөйрөсүн тандаганда билиш керек негизинен. Мынтип коет го, бир комнатага кире турган болсоң, эгер ошол комнатадан өзүңдү акылдуу, баарынан акылдуу сезе турган болсоң, анда ал бөлмөгө кирбей эле кой деп айтат да. Эгерде бир комнатага, бир бөлмөгө кирип, анан өзүңдү ошол жерден аябай акылсыз сезсең, анда ал бөлмөдөн чыкпа, ал бөлмөдөн билим ал дейт да. Ошол сыяктуу өзүңөн күчтүү, өзүңөн билимдүү адамдар менен өзүңдү курчап, өзүңдү бир мыкты чөйрөң түзгөндү билишиң керек да. Ушул үч нерсени айтмакмын. Максат, так максат, эмгек. Ошо эмгектин ичине бүт өнүгүү, билим, бүт нерсени кошобуз. Анан чөйрө. Ушул үч нерсе туура боло турган болсо, адам жашоодо адашпайт, туура багытта кете берет да негизинен. Ал эми сиздин оюңуз боюнча кандай ойлойсуз, ушул Кыргызстан жаштары мисалы чет мамлекеттеги башка жаштардан эмнеси менен айырмаланып турат, өзгөчөлүктөрү эмнеси, же болбосо ошолордон эле тескерисинче айырмаланып турган кандайдыр бир көйгөйлөрү барбы эң негизги деп санаган? Бизде эгерде индивидуалдуу жаштарды карап келе турган болсок, жаштардын потенциалы аябай күчтүү бизде. Бул жөнөкөй гана немеден байкаса болот да.
Биз башка тилди үйрөнгөндө ошол тилдин так кылып сүйлөгөндү жакшы көрөбүз да. Мисалы үчүн биз түркчө үйрөнсөк деле түркчө жакшы сүйлөй баштайбыз. Мындай өзүбүз тилибиздей кылып. Орусча сүйлөсөк деле акценти жок сүйлөй баштайбыз да. Кадимкидей акценти жок, таза сүйлөгөнгө үйрөнө баштайсың. Же Кытай тилин үйрөнсөң, англис тилин үйрөнсөң деле ошол акцентте сүйлөгөнгө баштайсың да. Биздин тил жатык, анан биздин жаштарда мындай сергек да, бат үйрөнүп алат. Адатта биз көп өлкөлөрдөн карап көрсөңөр эми атын айтпай эле коелу. Мисалы үчүн орусча сүйлөгөндө кадимки акцент менен сүйлөп эле анан Ооба. 100 жылдап 50 жылдап алар менен бир жүрсө деле мисалы үчүн ошо акцентин жогото албай жүргөндөр бар да. Ошон үчүн мындай багыттан келе биздин жаштар зерек анан бат үйрөнөт да жаңы нерселерди. Анан бул багыттан күчтүү. Анан аябай мобилдүү. Баягы бизге мамлекетке кыйынчылык учур болгондо же болбосо ар кандай жагдайларда бат бирге калып, бири-бирине айкөл болуп жардам бергенди жакшы көрөт да, баягы кыйынчылыктарда бири-бирин колдогонду аябай жакшы көрөт. Бул күчтүү багыты. Бирок биз ошол жалпы жаштар багытын алганда коңшу мамлекеттерден ошол эмнебиз менен артта калып калтабыз. Бул тил билбей, тил жагынан. Себеби коңшу мамлекеттер мынакей орус тили, англис тили ушул экөө база катары кирип калды да. Буларда өзүнүн тили, орус тили, англис тили база, алар билишет по-любому. Андан сырткары Кытай тилин, түрк тилин же башка көптөгөн тилдерди Немец билет да. тилин, Немец тили сыяктуу көп тилдерди билет да. Ошон үчүн биз көп тилдүүлүктөн артта калтабыз. Экинчиси 5 илимден артта калтабыз. Бул дүйнө өнүгүп аткан 5 илим бар. Бул математика, физика, химия, биология, анан IT ушуга багытка коштолуп Так калат да. илимдер Так мындайча илимдер, айтканда. боюнча аябай күчтүү кетип атат. Так илимдерге спрос көп. Так илимдер келечек. Себеби так илимди билгендер бомба жаратат, так илимди билгендер ракета түзөт, так илимди билгендер ар кандай ооруларды алдын алган биотехнологиялык немелерди биоинженерияны колдонуп гендерди түздөп кетип атышат кадимкидей. Же болбосо бир ооруларга дарылар өтүп атат да. Мындай дүйнө ушул 5 илим менен так илим менен өнүгүп атат. Бирок тилекке каршы биздин мектеп окуучулары эле ушул так илимдерди сүйбөйт же так илимдерди күчтүү үйрөткөн мугалимдерибиз аз. Же болбосо так илимге кызыккан жаштарыбыз аябай эле аз да. Же болбосо бар болгон жаштарыбызга колдоо жок. Ошон үчүн мен жаштарга айтат болчумун, келе тил үйрөнүп, анан бул так илимдер жагынан күчтүү болобуз аябай деп. Себеби так илим дүйнө өнүгүп атат ушул багытта. Биз Ооба. артта калып калбаш керекпиз. Так илим биздин каныбызда бар нерсе экен да негизинен. Бул жөнөкөй гана мынакей боз үйдүн форматын алып карай турган болсоңор, боз үйдүн жасалышы. Эсептөөлөр, Башка өлкөлөр, башка улуттагылар балким баягы үйлөрдү курап таштан үй салып алса, бул таштан үй куруу оңой эле нерсе да. Мүңкүрдүн жакшыртылган варианты. Жок жерден алып келип, керегени чоюп, мобилдүү кылып жасап, түндүгүн бириктирип, ошол кулап кетпегендей, ооп кетпегендей, шамалга туруктуу кылып жасаш деле бул көптөгөн бир инженердик ой жүгүртүүнү калыптандырган да, архитектордук ой жүгүртүүнү калыптандырган. Экинчиси карап келе турган болсоңор, бул комуз. Комузун деле башка улуттар баягы кылын деген чоюндан тартып же темирден тартып атса, биздикилер анда жөн тартпай койдун ичегесинен тартып атпайбы, мисалы үчүн койдун Ооба. ичегесинен кантип ойлонуп чыгып кылдасаш деле кимдин эле эсине келмек эле негизинен. Андан кийин карай турган болсок, бул бери жакка келсек, мисалы үчүн жанагы биздин кийиз, ала кийиз, шырдактарды ал деле койдун жүнүн кыркып алып, ал деген сууга чылап, кайсы бир күнү токтотуп, сиңирип, анан кийим жасап чыгып, курап чыгыш деле бул оңой нерсе эмес да. Бул деле көптөгөн илимди, так илимди талап кылган нерселер болчу да. Астрономия кылып, жылдыздар санаганга чейинчи. Ошон үчүн биздин каныбызда негизи так илимге болгон кызыгуу аябай жогору болгон. Ошол генибизде балким өчүп калдыбы же ошону атайын өчүрүштүбү, бирок ошол нерсени кайра калыптандырыш керекпиз. Ооба. Биз так илимден көптөгөн жаңылык киргизиш керекпиз да. Ооба, чындап эле сонун бүгүнкү подкаст аябай кандай кызыктуу болду окшойт. Мисалы сонун бир жаңылыктарга дагы байма-бай кызыктуу, ошол эле учурда пайдалуу дагы кеңештер менен бөлүштүңүз. Сизге аябай кандай терең ыраазычылык билдиребиз убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Анан азыр сизге эркин микрофон суналык. Бир гана жаштарга эмес, ушул кыргыз элине балким биз угуп жаткан ар бир адамга өзүңүздүн кайрылууңузду жасасаңыз болот. Чоң рахмат. Сиздерге дагы учурдан пайдаланып терең ыраазычылык билдирем. Атайын чакырып, бизди ушул жаштар арасындагы мыкты жаштардын катарына кошуп атканыңыздар үчүн чоң рахмат. Терең ыраазычылык билдирем. Ал эми биздин көрөрмандарга, жаштарга кайрыларыбыз. Келе жаштар, биз жаратман болобуз. Бир кайдыгер болбойбуз деген нерсени айткым келет. Себеби адам качан кайдыгер боло баштаган мезгилде мекенге болгон сүйүүсү, өзүнө болгон сүйүүсү жоголо баштайт экен да. Ошон үчүн келгиле биз кайдыгер болбой, бир нерсени өзгөрткөнгө аракет кылабыз. Көчөдө кетип баратканда деле, көчөдө жаткан таштанды болсо, аны деле мекенибизге болгон сүйүү үчүн алып коелук. Же болбосо бир мектебибизде бир начар бир нерсе болуп атып, аны бир өзүбүз оңдоп кое берелик. Баягы бирөөдөн жардамды күтпөй, өзүбүз
баягы колубуздан келген жардамыбызды бере берсек, мамлекет сөзсүз түрдө өнүгөт да. Себеби мамлекетти өнүгүүнүн же өлкөнүн, улуттун күчтүү болушунун белгиси бул анын күчтүү байлыгында, кен байлыгында же алтынында эмес экен, ал адамдардан көз каранды экен да. Себеби биз көп мамлекеттерди билебиз, адамдардын потенциалы күчтүү болгон үчүн мамлекети күчтүү да. Ошон үчүн келе биз ар дайым кайдыгер карабай, бир нерсени өзгөртүүгө аракет кылып, анан өзүбүздү өзгөртүүнүн, өнүгүүнүн үстүндө болобуз ар дайым. Ата-энелер түшүнүп, ата-энелер балдарын түшүнүп, анан бир чоң максат коюп, ошол максатка умтулуунун үстүндө болуш керек экенбиз да. Анан мен ошол жаштарга ошол жаратман болууга, өзүңөрдү өстүрүүгө чакырмакчымын. Себеби өлкөдө бир өнүгүүнүн дагы бир жакшы платформасы, эгерде качан жеке адам бир күчтүү ийгиликке жетишсе, ошол ийгилигинин натыйжасында өлкө дагы сыймыктанып, ошол өлкө дагы өнүгө берет да. Мисалы үчүн буга бизде мисалы үчүн Куликов компаниясы өзү күчтүү компания болгон натыйжасында биз ал менен сыймыктанабыз. Шоро Ооба. компаниясы күчтүү болгон үчүн сыймыктанабыз. Ошол сыяктуу ар бирибиз эгер күчтүү болуп, ар тармагыбыздан күчтүү чыга турган болсок, демек биздин мамлекет, улут аябай күчтүү болот. Ошон үчүн баарыңарды кайсы кыл тармак болбогула күчтүү болууга чакырам, биригүүгө, ынтымактуу болууга, ар дайым бир кыймылдап жүрүүгө чакырам да. Ооба, ардактуу угармандар, сиздер менен жалын подкастı болду. Аябагандай сонун бир чыгарылыш болду деген ишеничтебиз. Биздин мыкты коногубуз Жакшылык Бекназаров жана эфирди алып барган мен Аяна Кожошова болдум. Саламатта калыңыздар.